Бул эми мамлекеттик кызматкерлерге, айрыкча чоңураак кызматтагыларга байланыштуу. Урматтуу мамлекеттик кызматта отурган адамдар. Туура, силер бүгүн саясий эрки бар, чечкиндүү өлкө жетекчилеринин командасына кирип алып, иштеп жатасыңар. Араңарда кече 2020-жылга чейин Ташиев менен Жапаровду болушунча шыбап, элге жаман көрсөтүүгө болгон күчүн, акчасын, таасирин жумшап, ошол кездеги бийликтин көзүнүн карасы менен тең айланып жүрүп, анан эле октябрь айында бир заматта Жапаров менен Ташиевди жакшы көрүп калып, азыр бул кишилер үчүн керек болсо жанымды берүүгө даярмын деп жүргөндөрүңөр да бар. Тетирисинче 2020-жылдын октябрына чейинки доорлордо Камчыбек Кыдыршаевичти жана Садыр Нуркожоевичти колдоп, ушул кишилердин бийликке келип, элге кызмат кылышына колдон келишинче аракет кылып жүргөндөрүңөр да бар. Муну элдин баары билет. Бүгүн бийлик башчылары силерди командасына кошуп, мамлекетти мүмкүн болушунча тезирээк бутуна тургузуп, элдин көйгөйлөрүн мүмкүн болушунча тезирээк жана сапаттуу чечүүгө аракет кылып жатышат. Демек, сиздерге кайсыл бир деңгээлде ишеним көрсөтүлүп, кызмат аманат катары берилип жатат. Мындай болгон соң ичара интрига кылып, утуруу бириңер жамандап кирип чыгып, тигиден көрө мен сизди көбүрөөк жакшы көрөм, мен сизди өмүр бою жакшы көрүп өтөм деп мурдагыларга кылган кошоматтарыңарды колдонуп убара болбостон, алкымыңарды жакшылап тыйып, жеке пиарыңарды бир четке сүрүп коюп, таза жана так иштесеңер деген элдин үнүн дагы угуп койгонуңуздар өзүңүздөр үчүн пайдалуу болсо керек. Генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө эле урматтуу президентибиз менен жарышып, куттуктоолорду чыгарып, жарышып эле элдин көзүнө сулууланып көрүнө бербегиле деп эскерткенин кайрадан эске салып коюу зарылчылыгы дагы пайда болду сыягы. Анан дагы коррупцияга каршы катуу күрөш жарыяланганын дагы унутпастан, билбей калат, булар азыр 10 миң, 15 миң сом, 2 миң, 3 миң доллар алып жаткан паракорлор менен эле алек болуп жүрөт. Же генералдын көңүлү азыр чек ара менен алек, бизди байкабай калат деп. Же биз ишенимге кирип алдык, бизди текшербейт, мага өткөндө жакшы сүйлөдү, мени менен өткөндө учурашты, өткөндө мени кабыл алды, мага күлүп жылмайып карады, мени менен мамилеси жакшы, менин досум деген сыяктуу жалган иллюзияларга алаксыбастан, алкымыңарды арам тамактан мүмкүн болушунча тезирээк жана толугу менен тыйсаңыздар, албетте элибиз үчүн дагы, өзүңүздөр үчүн дагы жакшы болмок. Эртең анан очойгон коррупциялык схемалар менен жана башка уурулук фактылары менен кармоолор жана аеосуз камоолор башталганда, альфа барып оюнуңарды кысырата кайрып, кармап келип, абакка кирип бир жериңер ооруп калып, СИЗОдон кат жазып, үй бүлөңөрдү кыйнап, элдин боорун оорутушка аракет кылып, бекер эле ашыкча проблема болбосо экен деген гана тилек.